жаралуу бир шумкар каарыган аялдын бакчасына конду. Каарыган аял жүдөгөн кушка боору оруп, мээрим төгүп багууга алды. Курсагы ачкан куштун алдына балдар үчүн даярдалган буламыгын койду. Куш алдына коюлган табакка тумшугун салаары менен кайрадан тез эле башын тартып алып туруп калды. Буламыкты жеген жок, анткени шумкар эт жечү. Аял шумкардын бул абалын көрүп кайгырды. Ай байкушум ай, тумшугуң узарып отуруп, ийрейип да кеткен турбайбы? Ушу жуп-жумшак буламыкты да жей алган жоксуң. Сенин мурдагы кожоюнуң Кудайдан коркпойбу? Тумшугуңду да оңдоп койбоптур, деди да колуна кайчы алып, шумкардын тумшугун кесе баштады. Шорду куш аялдын колунан бошонууга канчалык аракет кылса да чыга алган жок. Ошентип куштун тумшугун кесип салды. Шумкар тарбалаңдап жатканда аял анын канаттарын көрүп: "Ах, сенин эски кожоюнуң сага такыр карабаптыр. Канаттарыңда калдаңдап деги кантесиң? Кээ бири узун, кээ бири кыска", деди. Ушундай сокур ой жүгүртүп, колуна кайчы алып куштун канаттарын оңдой баштады. Ал эми жаны ооруган куштун аялдын колунан кутулуу аракети текке кетти. Амалсыз куш аялдын колуна конуп олтуруп, текөрү менен анын колдорун акчыды. Куштун канаттарын тегиздеп жаткан аял колуна кирген тырмактарын көрдү да: "Ай, мурунку кожоюнуң кандай гана мээримсиз, бир да жолу төөкөрлөрүңдү тегиздебептир. Карачы", деп шумкар ууга чыкканда колдоно турган тырмактарын кесип салды. Билимсиз аялдын колунан мындай кордукту көргөн шумкардын көздөрү жашка толду. Аял анын бул абалын колонтодо көргөндө каарданды. "Эч кимге жакшылык жакпайт өзү. Мен жакшылык кылсам, бул куш ыйлап жатат", деп сүйлөнүп, колундагы кушту "Кет, бар, билген жагыңа кет", деп эшикке чыгарды. Шумкар учканга аракет кылды. Бирок канаттары кесилгендиктен уча алган жок. Оорусуна чыдабай жерге конгусу келди. Текөрлөрү кесилгендиктен жерге да кона алган жок. Боюн жакын жердеги жер төлөнүн артына таштады. Кең асманда кайкып учуп, чоң жыркычтарды кармаган шумкар мынтип билимсиз аялдын колунда каргага айланды. Көптөгөн ата-эне бул билимсиз аял сыяктуу балдардын ички дүйнөсүн терең түшүнө албагандыктан бүркүт сымал балдарын каргага айлантып алышканын билбей калышат. Бала тарбиялоонун алгачкы жана бирден бир булагы баланы тааный билүү болуп саналат. Ал эми элибизде бешиктеги баланын бек болорун ким билет деген жакшы сөз бар. Урматтуу ата-эне, мүмкүн үйүңүздө шумкар сыяктуу балдар болгон чыгар. Андыктан аларды жакшы тааныйлы.